Assalamu alaikum. Эгер аял талак сураса кандай болот? Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ma ba'd. Hiç bir sebebi yok, jönü yok talak suray bergen jakşı emes. Egerde oşo talak suraганга sebep bolgon bolsa, misалы kүйөөсү аялын карабаса, бакпаса, нафака деп коет. Каржылабай, аялын каржылабаган болсо, же болбосо аялын каржылаганга мүмкүнчүлүгү жок болсо, өзүнүн мүмкүнчүлүгү жок болсо дегени ошо каржылаганда өзүнүн мүмкүнчүлүгү бар, бирок ошого жараша иштеп аракет кылбайт да, жалкоо жата берет. Андан кийин дини начар болсо, мисалы намаз окубай, же болсо бир аракетчи болуп, же наркоман болуп, ушундай жаман иштер кылып жүргөн болсо, анан ошондой убакта сураса эч нерсе эмес. Балким көп аялдар ушундай убактарда кыйналбай эле күйөөсү менен жаман жакшы айтышпай, акырын өзүнүн жолу менен жакшы сүйлөшүп, талагын алып өзүнчө турмуш курган жакшы. Анткени көптөгөн үй бүлөлөр бар, кыйналып эле жашай беришет. Үмүт кылып жашайт, ошо күйөөм оңолуп кетер деп, бирок оңолбойт, же күйөөсү аракет кылбайт. Анан ошентип өзүнүн жашоосундагы, анан бала чакалык болсо да балдарын жашоосундагы талкалашат да. Ошондуктан баягы аял киши карап көрүп, колунан келген аракетин кылып көрүп, өзү айтырып, же бирөөлөргө айтырып, же туугандары менен сүйлөшүп, анан жыйынтык чыкпаса, талагын сурап өзүнчө эле жашаганы жакшы, валлаху алам.